Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз адабиятынан видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакка көңүл буруп, даярданып олтурула. Бүгүнкү өтө турган темабыз дүйнөлүк адабияттан орун алган Шота Руставели Жолбурш терисин жамынган баатыр поэмасын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи Шота Руставели анын чыгармасы тууралуу маалымат аласыңар. Экинчи, Жолбурш терисин жамынган баатыр чыгармасынын идеялык маанисин билесиңер. Үчүнчү, достукка жана сүйүүгө бекем болууга үйрөнөсүңөр. Шота Руставели Грузиядагы Рустави кыштагында бизге жеткен маалыматтарга караганда 1172-жылы туулган. Ал Грузин элинин улуу акыны жана дүйнөдөгү алып жазуучулардын катарында. Жаштайынан жетим калып, аны Грузиянын падышасы Григорий III жалгыз кызы Тамара менен чогуу өстүргөн. Шота Руставели Гелат академиясында окуп, ошол жерде илим билим алат. Бир гана окуп гана токтобостон, ал ар тараптуу өнөрдүн да ээси болгон. Мисалы, жаа тартып, кылыч жабышып, аңлоо сыяктуу өнөрлөрдү үйрөнгөн. Окуудан кайтып келгенден кийин Тамарага ушул өнөрлөрүн тартуулап, Тамара аны таң калтырат. Падышанын кызы Тамара экөө бири-бирине ашык болушат. Бирок жогорку коомдун өкүлдөрү экөөнүн бир болуусуна каршы чыгышкан. Себеби Тамараны катардагы адамга эле турмушка чыгуусун каалашпайт. Ошентип, Шотаны атайын өкүл кылып, Аравияга жөнөтүшөт. Коштошоордо Тамара Шотага мынтип айткан: "Экөөбүздүн оонан чыкпай калган аруу тилегибизди, арман күйүтүбүздү дастан кылып жазгын" деп айтат. Чет өлкөдө жүргөндө тагдырдын катуу соккусун арман ырга айлантып, Жолбурш терисин жамынган баатыр поэмасын жазып баштайт. Поэманы өз өлкөсүнө кайра кайтып келгенде жазып бүткөн. Демек, бул чыгарманын жазылуусуна Тамара себепкер болгон. Бул поэманы диний коом каршы алышып, чиркөөнүн душманы дешет. Ошондон кийин Шота өз өлкөсүн бир тола таштап, Иерусалимге кетип, ошол жерде каза болгон. Шота кайтыш болгондон кийин да поэманы куугунтуктап, китепти өрттөп, дайрага салып жиберишкен. Бирок бул поэма элдин эсинде жашай берген. Убагында поэманы кыздардын себине да кошуп беришкен. Поэма 37 тилге которулуп, 250 жылдын ичинде 136 ирет китеп болуп басылып чыккан. Бул поэманы кыргызчага кыргыздын таланттуу акыны Алыкул Осмонов которгон. Чыгарманы 1938 жылы которуп баштап, 1939 жылы жазып бүткөн, которуп бүткөн кайра. Котормо жарыкка чыкканда кыргыз эли өтө жылуу кабыл алып, берилүү менен окушкан. Ошол учурда туулган балдарга Тариел, Автандил, Нестан Дарижан, Тинатин деген аттар коюлган. Кыз келиндер ушул китептегидей зардап сүйүшөр бекемиз деп эңсешип, а боз уландар болсо Автандилдей, Тариелдей эл жерге, достукка, сүйүүгө бек бололу деп шерт беришкен. Акын ушул поэманы которуп жаткандагы учурдагы эскерүүсүндө поэмадан ажырай албайм. Көп убактарда таң атканга чейин отурам. Окуйм, котором, таң калам, кубанам. Дүйнөдө мен гана бактылуумун деп ойлойм, деп айткан. Бул поэманы автор жазып баштаганда башына арманын Тариелдей арыстандын энтигип кандай төгүп көздүн жашын мен Шота Руставели ырга салдым деп баштайт. Чыгарманын негизги идеясы сүйүүнү даңазалоо. Сүйүү менен катар эле достук, патриоттуулук, гумандуулук идеялары да чыгарманын өзөгүн түзүп турат. Автор махабатты башкы тема кылып, өзүнүн ата мекенге болгон сүйүүсүн, элдердин ортосундагы достук мамилелери жөнүндөгү жекечи оюн чагылдырып жазган. Сюжеттик негизги өзөк катары Тариелдин Нестан Дарижанга, Автандилдин Тинатинге болгон сүйүүсү, баатырлардын достук мамилелери алынганы менен автордун айтайын деген ою башка болгон. Мындайча айтканда, башкы тема болуп мамлекеттин биримдиги, борборлошкон күчтүү мамлекет түзүү болгон. Поэмадагы каармандар
ашыктык торуна чалынып, баш оту менен кирип сүйүп калган сыяктуу эле алардын ата мекенине болгон патриоттуулук сезимдери да ошондой болгон. Мында патриоттуулук жалаң гана эркектерге эмес, аял затына да мүнөздүү. Автор гумандуулук идеясынын чечмеленишине да көп көңүл бурган. Буга мисал катары Арабханы Растеван кайгылуу баатырды көргөндөн баштап эле анын тагдырына кош көңүл болгон эмес. Жогоруда айтылгандардан ачык көрүнүп тургандай, мында адамдар арасындагы достукка да чоң маани берилген. Поэмада достук сүйүүдөн да жогору бааланган. Чыгармадагы окуялар каармандардын образы аркылуу ачылат. Мисалы, алардын кылган иш-аракети, мүнөзү, көз караштарынын чагылдырылышы. Бул жерде болсо Тариэл. Тариэл бул ашыккан шер жүрөк, сүйүүгө бекем, мекени үчүн жанын берген баатыр болгон. Бул Автандил. Автандил да эр жүрөк, акылман, достукка бекем, сүйүүгө туруктуу баатыр. Нестан Дарижан. Теңдеши жок, сулуу, сырга бекем, сүйүүгө туруктуу кыз. Тинатин. Ашкан, сулуу, акылдуу, колу ачык, боорукер, сүйүүгө бекем. Бул сүрөттө Тариэл менен Нестан Дарижандын жолугушуусу. Бул жерде Автандил менен Тинатин. Бул сүрөттө болсо Тариэл менен Автандилдин үңкүрдөгү жолугушуусу. Тариэл ушул үңкүрдө жашаган. Тинатиндин хандыгы. Бул жерде Шота Руставель менен Тамара падыша. Мына балдар, ушинтип биздин сабагыбыздын аягына жетип калды. Биз силер менен кайтарым байланыш үчүн Zoom программасын пайдаланабыз. Ал жерде эмне үчүн диний коом чыгарманы кабыл алган эмес, жана Шота Руставель эмне себептен бул чыгарманы жазган деген суроолордун үстүндө талкуу кылабыз. Силерге тапшырма чыгарманы аягына чейин окуп чыккыла. Саламатта болгула.